Маймыл чечек жыл башынан бери 500дөн ашуун адамдын өмүрүн алды. Бул кандай оору, кимдер өзгөчө сактанышы керек, кантип жугат? Мен Эльвира Султанмурат кызы айтып берем. Медиа хабка катталып коюңуз, пайдалуу маалыматтар бизде бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечек жайылып жаткандыгына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялап мамлекеттерди оорунун алдын алуу чараларын көрүүгө чакырды. Бул оору негизинен Конго Демократиялык Республикасында жана ага жанаша коңшу мамлекеттерде тарап жатат. Конгодо маймыл чечек жугузалгандардын саны 15 000 адамдан ашып, 500 киши кайтыш болду. Африка мамлекеттеринен сырткары Швеция жана Пакистанда дагы бирден учур катталды. Швециянын бийлиги бейтап Африкадан учуп келгенден кийин оору жугузуп алганы билингенин кабарлады. Мпокс деп аталган маймыл чечеги катталгандан бери Пакистан атайын оорукана даярдады. Аны менен катар Борбор Азиядагы маймыл чечегин алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. Эң биринчилерден болуп аэропорттордо, темир жол станцияларда жана чек ара постторунда санитардык карантиндик чаралар күчөтүлүп, маймыл чечек оорусу катталган өлкөлөрдөн келген жарандарга өзгөчө көңүл бурулууда. Оорунун белгилеринин бири адамдын дене табынын ысышы. Мпокстун дагы кандай белгилери бар экенин Медиа хабка эпидемиолог Венера Алымкулова айтып берди. Булчуңдардын оорушун, эгер деген оору деген ооз көңдөйү же болбосо көздү камтаса, ошол жакта идиңчилерде пайда кылат дагы, ошо тамактагы булчуңдарды оорутат. Идиңдүү безиктер менен, илакчалар менен териде эсиркектерде пайда болот дагы. Оору орто чене менен 2-4 жумага чейин созулат. Эгер андай белгилер болуп, адам баласы деген тиешелүү кызматкерлерге кайрылып, тиешелүү дарылоо албаса, өз алдынча дарыланып, туура эмес дарыланбаса дагы өлүмгө алып келиши мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечеги алгач жаныбардан адамга жукса, бирок азыр адамдан адамга жугуп жатканын белгилейт. Вирус учурашканда, өбүшкөндө, жыныстык катнашта жугат. Коронавируста бейтаптар изоляция болгондой, маймыл чечегин алып жүргөндөр 2 жумадан, керек болсо 1 айга чейин карантинде кармалат. Аталган вирус өлүмгө да алып келиши мүмкүн, ошондуктан карыялар, боюнда бар аялдар, жаңы төрөлгөн балдар жана жалпы эле жаш балдар этият болушу керек. Маймыл чечегине каршы дүйнөдө вакцинанын 3 түрү бар. Кыргызстан азыр анын ичинен 2 вакцинанын кайсынысын өлкөгө алып келсе болорун караштырып жатат. Илимий эксперттик иммунопрофилактика боюнча топко маалымат даярдалып атат. Ошол маалыматтын жыйынтыгы менен ушул өлкөгө кайсыл вакцина алынып келет жана канча кайсы курактагыларга жана кайсыл рисктеги адамдарга жасалаары толук каралат. Негизи эле бул маймыл чечек оорусуна биринчи иретте бул медициналык кызматкерлерге жасалышы керек эмдөө иштери, анткени бул ооруда ушул контакт менен болгон адамдарга жасалышы керек биринчи ирет, жана ошондой эле ооруган адамдардын жакын контактта болгон үй бүлө мүчөлөрү десек болот. Ошол адамдарга биринчи иретте каралат. Өндүрүлүп жаткан вакциналар биринчи кезекте Африкага жөнөтүлүп жатат. ИИ-баса дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилегендей, иммунитети начар адамдарда маймыл чечектин оор түрүнө кабылуу коркунучу жогору. Ошондуктан иммунитетиңизди көтөрүңүз, сактыкта кордук жок деп коет. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга кам көрүңүз. Бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.